Баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салаваттар. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Аз болсо да пайдалуу, көп пайдасына караганда жакшыраак да. Ошон үчүн Алладан пайдалуу билим сураш керек. Биринчи Алланы тааный турган, Алланын өкүмүн биле турган, Алланын китебин, Алланын пайгамбарын, Алланын ахиретине даярдык көрө турган түбөлүктүү. Алла Субханаху ва Таала өзү эзелтен түбөлүктүү, бирок инсанды түбөлүк үчүн жараткан. Ошон үчүн пайдалуу билим өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз пайдасыз билимден пана тилеген, пайдалуу билимди сурагыла деп бизге буйрук берген. Алла Таалам дүйнө ахиретте пайдасы тие турган билим берсин. Алла Таалам эми бул дүйнөгө келип рызкыбызды издеп, рызкыбызды жеп аткандан кийин бир эне бар экен. Ушуга кошо айтып кетейин. Анан бардык эгини дайым болгондо, эгин зарына чыкса, кырсык келип бардыгын агызып кеткен экен да, эчтекеси калбай. Башын ийкеп асманды карайт экен, айтат экен: "Я Алла" дейт экен. "Кандай болбосун, кырсыктады, бирок менин рызкым сенин мойнуңда да, все равно" дейт экен. Кандай болсун да, ошондой Алла Таала бизге бекем иман берсин да. Рызкыны Алладан деп билейли да. Рызкы да Алладан деп. Кырсык келсе, буда дагы жакшылык бар. Жок, жакшылык бар деген сөз жакшы эмес. Буда дагы даанышмандык бар деш керек да өзү. Кандай кырсык болсо анан жакшылык бар болобу? Да бир даанышмандык бар. Алла Субханаху ва Таала. Демек Алла Тааладан биз рызкы сурайлы, адалдан сурайлы. Адам баласы көбүнчө нәпсине азгырылып, адал келе жатканын арам кылып алат да тез эле. Ошондой болбош керек. Алла Субханаху ва Таала адал рызкы сурайлы, берекелүү рызкы сурайлы, кең рызкы сурайлы. Пайгамбар сураган. Таза, пакиза, адал. Жана Алла Таала кабыл болгон бизге дуа берсин, амал берсин. Амалдын дайыма Алланын алдында кабыл болуп атабы, салмагы канча? Мынаны карап туруш керек да. Ошо амалды сактаганга да аракет кылыш керек, текке кетирбей. Себеп кээ бир адамдын ушундай амалдары болот, кылган жакшы иштери, сооптору текке кетип калат да. Бир жактан таба бересиң, бир жактан текке кете берет. Бир жактан таба бересиң, бир жактан текке кете берет. Бунун эмне пайдасы бар? Жок, мындайдан ушу Алла Таалам сактасын. Бардык оорулардан, өзгөчө руханий оорулардан, күмөн, шектенүү, эки жүздүүлүк, текебир, көрө албастык, ушундай жаман оорулар бир адамды рухуна дагы зыян, денесине дагы зыян, мээсине дагы зыян, жүрөгүнө дагы зыян, динине дагы зыян, ахиретине дагы зыян. Аллахым ушундайлардан сактасын. Кабыл болгон амал, бардык оорулардан шифа берсин. Бардык оорулардан шифа берсин. Туган Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан: "Ад-дунья саласатун." Дүйнөдө жашоо бар го, 3 эле дейт, 3 эле күнү дейт өзүчү. 3 эле күн экен да. 3 эле күн. Аллаху акбар. Кече, бүгүн, эртең. 3 эле күн дейт өзү. Кече, кадан? То есть амс деп. Кече, бул кече дегени мындай экен да. Кече эмне болду, бардыгын алып кетти дейт, бүттү. Кимге жашоо, кимге өлүм, кимге курсанчылык, кимге кайгы, кимге оору, кимге дем соолук. Болду, кече ким нени жеди, эмнени жебей калдың, бүттү, кетти ал бардыгы. Кече намаз окуп калдыңбы, окубай калдыңбы, кетти ал. Кечеги бардыгы өтүп кетти, болду. Колдон чыгып кетти деген сөз да. Бул эми кайра келбейт. Кечеги күн келбейт. Кечеги кайгы дагы келбейт. Кечеги курсанчылык дагы келбейт. Кечеги кайгы кетти. Кечеги курсанчылык кетти. Болду. Бүгүн бөлөк да. Айтат, эртеңгиси белгисиз дейт. Эртең белгисиз. Эртең ааламда эмне болот? Белгисиз. Эч кандай. Канча адам өлөт, канча адам жашоо берилет, белгисиз. Бүгүнкү күндө айткан, мынакей, ал-йом деген. И'мал ма шит. Бүгүн кандай амал кылсаң кылып кал ошо. Ошон үчүн иншалла эң бактылуу күн бүгүн деп эсептейт да адамчы. Ушул саатым, ушул күнүм, ушул түнүм мен эң бактылуу. Ушул учурда мен Алла Субханаху ва Таалага шүгүр кылайын.
Алла Тааланы зикир кылып эстейин, Алла Тааладан жакшылык талап кылайын, жараткан Алла менен байланышайын, үмүтүм бекем болсун, коркуум ордунда болсун. Алла субханаху ва тааlanın сүйүүсү бардыгы туугандар. Ошон үчүн иншалла көп эле өткөн ишке өкүнүп, көп эле эртеңки күндүн гамын жеп эле кыйналып, бүгүнкү күндө амалды дурустайлы. Бүгүнкү күндөгү амалды дурустоо. Демек, алхамдулилля, тилибизден көз, кулагыбыз, бардык буту колубуздан жакшы амал чыксын. Ихлас менен чыксын, ихлас менен. Иншалла, ар бир сөзүбүздөн Алла Таалам ыраазы болсун, кылган иштерибизден ыраазы болсун. Анча сапарда болуп калдык. Алла Таала сиздер үчүн өзгөчө дуа кылдык, сабакка катышкандарга деп. Кээ бир учур болот да. Кээ бир учурда ушундай бир момент болот, бул дагы инсан бенделигибизди мойнубузга алышыбыз керек да. Дайыма эле көздөн жаш чыга бербейт. Дайыма эле жүрөктөн баягы 100% от души дуалар чыга бербейт. Бир момент болуп калат ушундайчы. Алла субханаху ва таала жөнүндө суудан жумшак, темирден катуу кылып турган ушундай бир илхам келет да. Ал көбүнчө Каабада болот. Каабанын эми рахматы бөлөк, райымы бөлөк бар. Ошол учурда алхамдулилля, бул эми баягы эмне деп коет эле, иншалла жакшыга үгүт бабынан айтып атабыз. Иншалла баарыңыздарга дуа кылдык, үй бүлөңүздөргө, сабакка катышкандарга алхамдулилля. Себеп дегенде бул чогуу жакшылыкты бөлүшүп атабыз да. Чогуу нурланып атабыз десек болот да. Чогуу алхамдулилля убактыбызды аз болсо дагы туура сарптаганга, бирибизге жардам берип атабыз да. Бул алхамдулилля илим алуу, илим берүү, илим угуу, илимди таркатуу керемет бул. Бардык пайгамбарлардын бул үлүшү да. Бардык пайгамбарлардын үлүшү. Алла субханаху таала баарыбызга товфик берсин. Ихлас сүрөсүнө келдик эле. Өткөнкү сабактарда бүгүн уландысы Аллаху самад. Ихлас сүрөсү касиеттүү сүрөлөрдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бунун Курандын 3/1 деп айткан. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад. Кул айткын Мухаммад, Аллаху ахад, Алла жалгыз, Аллаху самад, Алла муктажсыз. Ас-самад муктажсыз. Аллаху акбар, алымдар айтышат тажрибадан да. Ким күн сайын 125 жолу я самад, я самад, я самад деп айтып жүрсө, Алла Таала ошону чынчыл кылып коет экен да. Баягы жалган сүйлөш кыйын болуп калат экен бугачы. Сүйлөй албай калат экен жалганчы вообще. Ата айласа деле болуп окшошпой калат экен мунуку. Жалганы окшобой калат экен. Алла Таалам тилинен чынчылдыктын даанышмы алхамдулилля булагын чыгарып коет экен да. Бул ошонун касиети. Экинчиси Алла Таала башка бирөөгө көз каранды кылбайт экен. Я самадты көп айтып жүргөн кишигечи, я самад. Башка кишиге көз каранды болбойт экен ал. Алла субханаху ва таала себеп дегенде ушул Алла Тааланын аттарынын өзгөчөлүктөрү бар да. Буну акылы бар киши кайтарбайт эч ким. Демек Алла субханаху фад'у мындай деп атпайбы? Валиллахил асмаул хусна фад'уху биха. Куранда Алла Таала айтат, Аллага таандык чырайлуу аттар бар. Ошолор менен Аллага кайрылгыла дейт да. Ошонун бирөөсү я самад. Я самад, я самад деп, я самад, я самад. Кайра. Алла Таалам башкага иншалла көз каранды кылбайт экен. Өзүнө муктаж кылат, бирок башкага муктаж кылбайт. Алхамдулилля. Ошон үчүн касиеттеринен да. Hazret Burayda radıyallahu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin uqtu, bir kişi dua kılvatkan şu. İhlas Suresi'nin mazmunu içinde de kamtıgan. Allahumma inni es'aluka bi enni eşhadu enneke entallah la ilahe illa ente. Enneke entallahüllezî la ilahe illa ente. El-ahad, es-samad, ellezî lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ушундай дуа кылып атканды пайгамбарыбыз укту. Андан кийин пайгамбарыбыз ага айтты: "Лакад саалталлах бил исмин а'зам." Алла Тааланын улуу аты менен сен сурадың деди. Ушул дуа менен сураган адамдардын дуасы кайтарылган эмес деди. Эми деди, тилегиңди сура, сага берилет деди.
Tilingni sura berilет. İsmun Adam allezî izâ su'ila bihi u'ta. Ana ve izâ du'iya bihi acaba. Yani a'ta Allah subhanahu izâ su'ila bihi a'ta Allah subhanahu ve teala beret. Ve izâ du'iya bihi acaba. Dua kılınsa Allah Teala mani kabul kılat deydi. Demek Allah Teala'nın ulu atları dep her rivayetlarda arganda gelgen. Uşul jerde uşunusu menen kelip atat. Allahumma inni es'aluk ya Allah men senen sorayman bi anni uşul awalda eşhadu annaka güvölük berip turup albatta sen antallah özüň Allahsın allezi la ilahe illa anta senen başka sığıngaňa laýyklы zat hiç kim yok. Al ahad jalgyz as-samad muhtaçsız allezi lam yalid tuğan emes ve lam yulad törölbegen. Birön Allah subhanahu wa taala tuğan emes. Anın balası bolguday, kızı bolguday. Çok. Ve lem yulad törölgön emes. Anın atası bolguday, apası bolguday. Ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Aga tengdeş hiç kim yok dep. Bul özgöçölügü. Egerde kimdeki muşul as-samatty köp aytsa, birok ya Allah dep aytkanda ele, ya degende ya as-samat dep aytılbayt. Ya samat dep gaýrylat. Jigerde dön ötkö tutkan bolsak, al-ahad, as-samat dep anda bölegen. Ar-Rahman, Ar-Rahim dep. Abra gaýrylganda ya Rahman, ya Rahim dep gaýrylat. Alif lam dep koyt anysyny aýtpastan turupçu. Oşo as-samattyk aytkan adamdын kajetteri бүтүp, problemalary жеңилдеп, жана wa hasaranahu najah wa salah ага ийгилик дагы берилет дейт. Оңолуу дагы берилет дейт да. Кайсыга? Я somат дегенде кайталап жүргөн адамга. Көп кайталап жүргөн адамдарга алхамдулилlah кажети дагы бүтүргөнгө. Эки себеп деген Алла Таала муктажсыз. Бардык Аллага муктаж, Алла бирөөнө да муктаж эмес деп которгонбузу? Алла Таала. Өзгөчө азыркы айтып атканы 125 жыл саарлап айтса дейт экен муну. Инда сахар. Сааркы учурларда 125 жыл айтып коёбуз. Албетте бул Кур'ан хадисте эмес, бирок Алла Тааланын кудайлык аттарынын, касиеттүү аттарынын касиеттери да бул. Өзүнүн таасирлери да. Абу Умама радıyallahu anhu'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne lillahi ta'ala malakan muvakkalen." Allah Taala'nın bir özgöçe periştesi var eken, dayındalgan. Bima yaqul ya arhamar rahimin dep tilingizden uşu çıksa, bir perişte spesialne uşu duaga dayındalıptır da. Siz kaçan tilingizden ya arhamar rahimin, o rahim kılıçıların rahim kılıçısı dep gayrılsanız, al perişte aytат eкен, rahim kılıçıların rahim kılıçı sizge 100'den de aytыңыз suraganыңız deydi. Atayı buğa uşunda bir perişte dayındalgan eken. Qala faman qalaha, kim bunu aytsa, qala lahul malak, perişte aytат eкен, inna arhamar rahimin qad aqbala aleyk fas'al. Ya arhamar rahimin dep siz gayrıldınız. Arhamar rahimin jaratkan Allah Taala sizge 100'döndü. Soraňyz deydi eken. Lam yalid ve lam yulad. Bul oşul ahad menen somatty. Allahu ahad, Allahu samad dep geldik ko. Oşonun çeşmelösün berip atar. Sebep degende kim egerde tuulgan bolso, je tuğan bolso, al ahadda bolboyt, samatda bolboyt eкен da. Sebep de mına jerde lam yalid dep, lam yalid. Al Allah subhanahu wa taala tuğan emes. Anın balası жоқ анын. Эгерде андан бирөө чыга турган болсо, кандай христиандар айткандай, Иса пайгамбар Кудайдан чыккан дейт да бул. Макул, андай айта турган болсок, анда бул болсо мураккап болуп калат. Бул жалгыздык болбойт. Кудай бир Кудайга ишенебиз деген сөзүндө жалган болуп калат. Кудай деп бир деп айттыңбы, болду. Анын баласы бар дегенин туура эмес. Себеп дегенде bundan чыкты деп айта турган болсоң, мураккап анда экилик, кошумча, кошулма андай болбой калат ал. Бул жалгыздык сыпатка туура келбейт. Жана ал махлуктун бириккен кошулган, бул махлуктун сыпаты. Жоктон бар болгон. Экинчиси Валам юлад, Allah subhanahu wa taala törölgön emes. Törölgön emes. Demek anı atası
апасы андай жоқ. Ал ваджибул вуджуд, өткенгі сабақтарда айттық эле, ваджибул вуджуд Алланың бар болуысы өзі ваджиб. Біз қандай элек? Мүмкінун вуджуд. Биздинчи бар болуыбыз мүмкін. Эми бұл жерде айтып атканы лам ялид деп Алла субханаху ва таала туған жоқ. Туған жоқ Алла субханаху ва таала. Себептігін айтып тұр, лианнал валад ятлубухул ақл ли ианати. Себеп ата эмне үчүн бала алып? Өзүнө жардам берсин деп. Эмне үчүн бала алат? Ам юхлифуху мин баъди, аркасынан урпак калсын деп бала алып. Эртеге карыганда бирөө тамак бере турган, көтөрө турган, нары бери карай турган бала болсун дейт. Жана мен өтүп кеткенден кийин аркамдан ким калсын? Урпак калсын, туяк калсын, небере чөбөрөлөр болсун дейт. Өлүп кала турган болсом бирөө жууп алып барып кепиндеп көмүп жардам бере турган муктаждык учуру келет. Вот ошондой да карай турган болсун дейт. Макулу ва хува субханаху ва таала ал-кадим ад-даим ал-бaqi. Алла таала кандай дей турган болсок, Алла таала эзелтен. Алла таала түбөлүктүү. Гайра мухтаж ила муин. Алла таала эч бир жардамчыга мухтаж эмес. Азыр кандай бир балалуу болуп, бала эртеге кажети боло турган болсо, жок. Себеп дегенде фахуал кадим била бидая, ал-бaqi била нихая. Алла таала ушундай эзелтен, башталышы жок. Түбөлүктүү аягы жок. Жараткан Алла субханаху ва таала. Лам ялиттен. Бул экөөнү да тең карай турган болсок, бул башкага муктаж дагы эмес, аркасынан калтыра турган. Алла субханаху ва таала себеп лам ялит бул мадда башка бирсе талап кылат дейт да. Ошондуктан төрөлгөн ахадиятул хакикия самадияны мындайча айтканда Алланын жалгыздыгы муктаж эместигине каршы келет. Эми валам юлат болсо бирөөдөн төрөлдү. Алла таала төрөлдү дей турган болсок, Аллаху акбар. Бул жоктон бар болду болуп калып атпайбы? Бул жоктон бар болгон дагы эмес. Лам юлат дегени мынакей ошон үчүн ушу сөздөн айтып атат. Алла субханаху ва таала мурда жок эле, анан бар бол, андай эмес. Бул махлуктун сыпаты. Жоктон бар болгон, өзүнүн бала, кыз, аларга муктаж болгон, жок. Бул эки сыпаттан тең Алла субханаху ва таала таза, бул махлуктун сыпаты, жоктон бар болуу. Бардан жок болуп кетүү дагы бул махлуктун эки чоң сыпаты бар тугандар. Жоктон бар болгон, бардан жок болот. Бул махлуктун сыпаттары. Алла таала бул сыпаттардан таза зат. Алла жоктон бар болгон эмес, бардан жок болбойт. Ошон үчүн алгачкы дагы, акыркы дагы. Алла таала эзелтен дагы, түбөлүктүү дагы. Башталышы дагы жок, аягы жагы жок. Бул махлуктан сыпатынан Алла таала таза зат, махлукка Алла субханаху ва таала менен сыпаты менен сыпатталбайт деген сөз. Табараниде риваят келет, Абдулла ибн Аби Ауфадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким айтса ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, ахадан самадан лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Ага Алла субханаху ва таала 1 миллион савап жазат дейт. Катабаллаху таала лаху алф хасанат. Жок, 2 миллион савап жазат экен. Буга 2 миллион савап. Мурдагысында Тирмизиде да риваят айтып жүргөнбүз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким айтса, ман кала ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах илахан вахидан ахадан самадан лам яттахиз сахибата вала валадан ва лам якун лаху куфуан ахад 10 маррат 10 жол айтса, ага 40 миллион савап. Аганча 40 миллион савап. 10 жол айткан болса 40 миллион савап. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят бар, Бухари шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кана Аллаху азза ва жал. Алла айтат экен хадиси кудусиде. Каззабани ибни Адам ва лам якун лаху залик. Адам баласы мени жалганга чыгарды дейт экен. Ва лам якун лаху залик. Бура ага лайыктуу эмес эле ушуну айтканы. Мени жалганга чыгарганы ага туура келбейт эле дейт. Так. Ва шатамани ибн Адам ва лам якун лаху залик. Адам баласы мени сөктү дейт экен Алла таала. Мени тилдеди. Бирок ага тилдөө лайык эмес эле дейт экен. Фа амма такзибуху ияя, мени жалганга чыгарганын мааниси кандай? Фа каулуху анын сөзү
لا يعيدني كما بدأني. Кандай мен аны жоқтон бар кылдым эле, эми бул кайрада мени жок кылтыр бар кыла албайт дегени ушу мени жалганга чыгарганы дейт да. Çünkü adam balası deyт Allah Taala айтып атат. Адам баласы мени жалганга чыгарып атат дейт. Жалганга чыгарган мааниси кандай экен? Мен аны жоктон бар кылдым эле. Азырго бар. Буну жок кылып кайра бар кыла алам. Ушуну бар кыла албайт деп айтканы мени жалганга чыгарганы дейт да. Эми айтып атат. Allah Taala qala subhanahu ve leysa awwal halq bi ahwana alayya min i'adatihi. Allahu akbar. Allah subhanahu ve Taala'ga algaçkı jolu jaratуу, kийинки жолу жаратуу, андан Алла Субханаху ва Таала жеңилирээк биздин акылыбызга салганда. Болсо экөө тең эле бирдей эле. Биздин адам баласынын акылына салганда жоктон бар кылуу кыйын да. Бар, буну жок кылып кайра бар кылып коюу оңой эле да. Жоктон мисалы карап туруп, азыр мына таштарды жаратуу кыйын да. Ал таш бар, бузуп туруп кайра коюп коюп, ага эмне кыйын? Жоктон бар кыла алган, барды жок кылып кайра бар кылып коюп, Аллага эч кандай кыйын эмес деген сөз. Алла Таалага жеңилирээк дегени бизге түшүнүш үчүн, болбосо экөө тең эле бирдей Алла Таалага. Жоктон бар кылган деле, барды жок кылып кайра бар кылган деле Аллага бирдей. Эмнени айтып атат тугандар? Биз мусулманбыз. Мусулмандын ишеними өлгөндөн кийин мен тирилем деген. Өлгөндөн кийин Алла Таала бардыгыбызды тирилтет тугандар. Ушуга ишенген адамды мусулман деп айтат. Өлдү, бүттү эмес. Ошондуктан өлгөндөн кийин тирилүү бар, эсеп китеп бар. Жөн эле тирилтип коюп эле дальше чо дегендей, токтоп тур. Эми эсеп китеп бар. Бу дүйнөдө, сыноо дүйнөдө кандай жакшы амал же жаман амал кылдың, ошонун эсеп китеби бар. Эми ал мени сөккөнү кандай? Иттахазаллаху валада. Алла Тааланын баласы бар деп айткан, бул Алланы тилдегенге барабар экен. Алланы тилдегенге барабар экен. Мына дүйнөдө канча миллиард христиан бар, Алланын баласы бар деп, астагфирулла, кантип баласы бар деп айтасыңар. Кантип баласы бар дейсиңер? Иса пайгамбар Алланын кудурети менен жаралды, буйругу менен жаралды, атасыз жаралды. Атасыз жаралгандыгы анын атасы Алла дегенге далил эмес. Адам атабыз Кур'ан-ы Каримде инна масала Иса ка масали Адам. Иса пайгамбар Адам алейхиссаламдай эле. Адам алейхиссалам атасы деле жок болчу, апасы деле жок болчу. Иса бар. Бир эле түшүндүрүп койду мындай кылып. Иса пайгамбардын го бирөөсү бар экен. Адам атабыздын экөөсүнүн да экөө тең жок. Ата энеди жок. Иса пайгамбардын го энеси бар экен. Бул Алла Таала өзүнүн кааласа ата энесиз жаратат, кааласа атасыз жаратат, кааласа энесиз жаратат, кааласа ата энеси менен жаратат. Ал эч кимге муктаж эмес, байланган эмес да. Кудурети чексиз. Ва аналлах ал-ахад ас-самад, лам алид, ва лам улад, ва лам якун ли куфуан ахад. Бул риваят мынаке Бухари шарифтин да риваят хазихи ахад, риваят ал-Бухари, Бухаринин риваятында да келет. Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала айтат: "Ва кул айткын ey Мухаммад, Алхамдулиллахиллади лам яттахиз валадан." Бардык мактоо Аллага болсун. Эч бала карманбаган, Алланын баласы жок. "Ва лам якун лаху шарикун фил мулк." Алла Субханаху бадышачылыгында анын эч бир шериги жок. Кошо бир бардык бадышачылыкта, башкарууда Алла Таала ааламды жалгыз башкарат. Жалгыз жамгыр жаадырат. Жалгыз кар жаады, жалгыз суу алып келет, жалгыз ысыктык тап келет, караңгылыкты жалгыз алып келет, жарыктыкты жалгыз алып келет, күндү жалгыз чыгарат, күн жалгыз батырат, айды жалгыз чыгарат, нурларын жалгыз чыгарат, жылдыздардын бардыгы, тоолордун бардыгы, океандардын бардыгы. Жараткан Алла Субханаху ва Таала мүлк бадышачылыгында, башкаруусунда, ээлигинде эч кандай шерик жок. Эч кандай шерик. Ва лам якун лаху валиюн минад-дул ва каббирху такбира. Жана кордуктан коргоп алуучу Алла Субханаху ва Тааладан башка эч ким жок бул. Алла Тааланы уллагыла. Алла Таала кабар берген
Бул асмандар, жер, тоолор Алла Таала бардык айыптан таза экенин баян кылат экен. Булардын зикири. Жана Алла Тааланы улуулайт. Ким Алла Тааланын баласы бар десе, булардын ачуусу келет. Жини келет, газабы келет. Куранда Алла Таала мындай деген. Ва қалу иттахадар рахману валада. Не деп айтышты капырлар? Ар-Рахман мейримді Алла Таала бала тутунду, бала карманды, буну баласы бар деп айтышты. Лақад жи'тум шай'ан идда. Сіздер өтө ачуулана турган, жин келе турган, газабы учу турган сөздү айттыңар. Ушундай сөздү алып келдиңер. Такаду самават ятафаттарна минху. Асман ушуга жакын эле дейт, талкананып кеткенге. Ватаншаккул ард, жер жакын эле, жарылып кеткенге. Ватахирул жибалу хадда, тоо ушуга жакын эле, майдаланып чачырап кеткенге. Андау лир-рахмани валада, качан адамдар, бул жерде адам менен инсан менен жинден башкачы бир дагы махлук Алла Тааланын баласы бар дебейт да. Бардыгы Алла Тааланы арулайт, бардыгы Алла Таалага алкыш айтат, мактоо айтат. Эгерде Алланын баласы бар дей турган болсо, мыналар ушу жарылып кетейин, талкананып кетейин, бөлүнүп кетейин дейт да ушуларчы. Вама ямбаги лир-рахмани яттахиза валада. Алла субхана ва таалага баланы кажети дагы жок, кереги дагы жок. Туура эмес, ылайык эмес калып. Ин куллун ман фис самавати вал ард илля атир-рахмани абда. Асмандагы, жердеги бардык нерсе жараткан Алла Таалага кул болуп, моюн сунуп келет. Лақад ахсахум аддахум адда. Алла Тааланы эсептеп койгон, санап койгон, кыямат күнү бардыгы. Ва куллухум атихи яуман кыямати фарда. Билип койгон, кыямат күнү бардыгы жалгыз барат. Сиз семья менен чогуу барбайсыз, бардыгыңыз жалгыз барасыз. Жалгыз, бирден. Эгиздер дагы бирден барышат. Бул биз эле эмес. Ва куллухум атихи яуман кыямати фарда. Кыямат күнү Алла субханаху ва таалага бар. Жалгыз барышат. Бирден эсеп болот. Экөөнү биригип сен буга эсеп бер, жок. Бирден эсеп алат. Ар кимдин кылганын эсеп алат. Так, сиз башка канча зулумдук кылдыңыз? Башканын зулумдугуна канча сабыр кылдыңыз? Эсеби эки бөлөк. Сиз башкага канчалык жакшылык кылдыңыз? Башканын жамандыгына канча сабыр кылдыңыз? Эки бөлөк булар. Жакшылык кылганыңызга бөлөк, сабырдуулук кылганыңызга бөлөк, башка кечирим сураганыңызга бөлөк, кечиргениңизге бөлөк. Алла субхана ва таала ар бир амалыңызды тактап койгон, эсеп китепке барлайт деп. Жалгыз келет dedi. Laqad ji'tum shay'an idda. İdda деген манасы qawlan taghdab. Lahu samawati wal ard wal jibal. Asmanlar, жер, тоолор ачуусу келет экен ушундай сөз. Ушундай сөздү айттыңар дейт да. Андан кийин айтат: "Мин шиддати гадабиha", өтө катуу ачууланганда асманчы жарылып кетейин дейт экен да. Адамды да карасаңыз, өтө катуу ачууланганда мына мээлери толуп, кээ бир учурларда анча-мынча о нервтер үзүлүп эле кетет экен. Катуу же болсо неме болгондо жүрөктүн да тамыры үзүлүп кеткен учурлар болот экен. Ачууланганданчы, катуу нерв менен болгондо, катуу банда сокку тийгенде, бир нерсе ушунакы жаман катуу кабар келгенде, ошон үчүн ар кандай оорулардын көпчүлүгү нервтен го. Инсульт деп коет, инфаркт деп коет, балакеттердин бардыгынан. Мына каерден? Тамырлар жана жарылып кетет турбайбы? Үзүлүп кетет турбайбы? Ар кандайдан. Бул да ушундай асман, ушундай сөздү Алланын баласы бар дегенди укканда жарылып кетейин дейт экен да. Жер талкаланып, тоолор майдаланып кетейин дейт экен да, Алланын баласы бар дейт. Өтө катуу ачууланганда. Ошону Кур'ан-ы Каримде такадус самават ятафаттарна минху ва таншаккул арду ва тахирул жибалу хадда дейт мынакей. Асмандарды, жерди, тоону Алла субхана ва таала мындай деп айтып берет. Демек, бул далил тугандар, асмандар, жер, тоо жаратуучусун тааныйт экен да. Ошон үчүн жарылып кетейин деп атат да. Башкаруучусун, жаратуучусун, көзөмөлдөөчүсүн,
ээсин тааныйт экен, ошон үчүн жарылып кетейин деп атышат. Баласы бар деп атканда, шерик келтирип атканда, ширк келтирип атканда буга карап туруп. Кур'ан-ы Каримде айтат, Алла Тааланы бардык нерсе тааныйт, не только тааныйт эмес, тасбih айтып зикир кылат. Алардын тасбиhlерин биз түшүнбөйбүз, алардын мактоолорун биз түшүнбөйбүз. Бул ай Алла Таалага кандай тасбih айтат? Күн, бул жылдыздар, планеталар, бул тоолор, океандарлар кандай Алла Таалага тасбih айтат, кандай тахмид айтат? Биз муну түшүнбөйбүз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Тусаббиху лаху самавату саб'у вал арду ва ман фихинна ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамдихи валакин ла тафкахуна тасбихахум иннаху кана халиман гафура." Кур'ан-ы Карим не деп атат? Жети асман, жер, жана бундагы бардык нерселер Алла Таалага тасбih айтат дейт. Караңызчы. Жети асман Аллага тасбih айтат экен. Жер тасбih айтат экен. Жердеги канча нерсе бар? Тоолоруңуз барбы? Океандар бар, бардыгы. Андан кийин айтат: "Ва ин мин шайин", силерге мындай деп айтып берейин дейт. Ар бир нерсе Алла Таалага мактоо айтып тасбih айтат, бирок силер алардын тасбиhlерин түшүнбөйсүңөр. Океандын тасбihсин түшүнбөйсүңөр. Түндүн тасбihсин түшүнбөйсүңөр. Күндүздүн тасбihсин түшүнбөйсүңөр. Айдын, шамалдын тасбihсин түшүнбөйсүңөр. Силер бунун да тасбиhlерин түшүнбөйсүңөр дейт. Жер, асмандын тоолору Алла Таала айтат. Бардыгын да тасбih айтат. Иннаху кана халиман гафура. Албетте Алла субханаху ва таала жумшак, көтөрүмдүү. Канча Алла Таала да ушунча сабыр экен да. Сабыр деген аты бар Аллатан. Ас-сабур. Канча ширк келтирсе дагы, кафырлык кылса дагы, жок десе дагы, баласы бар десе дагы, Алла рызкысын берип атат, уйкусун берип атат. Алла субханаху ва таала курсанчылыгын берип атат. Карачы, мүмкүн кайтып калар, мүмкүн Алла Тааланын жалгыздыгына келип калар деп. Алла Таала وقد أمر الله تعالى الجبال أن تسبح الله تعالى مع داود عليه السلام. Алла Таала тоолорго буйрук берди. Дауд пайгамбар менен биргеликте силер да тасбih айткыла деп. Кур'ан-ы Каримде буну айтат Алла Таала: "Инна саххарнал джибала ма'аху юсаббихна бил ашии вал ишрaq." Алла Таала айтат: "Албетте биз тоону баш ийдиртип койдук." Мааху Дауд пайгамбар менен бирге. Дауд пайгамбарга бу тоону баш ийдетип койгон да. Темирди Сулайман пайгамбар кандай мына шамалды баш ийдетип койгондой, жиндерди баш ийдетип койгондой, Дауд пайгамбарга тоону баш ийдетип койгон. Тоо баш ийет да, элестетип го. Азыр бизге азыр чычкандар баш ийбейт го. Үйдөн чык десең болбойт го. Кетпейт. Бисмилlah. Ана Юсаббихна деген мындай да. Дауд пайгамбар өзү эле айтып атканда, Юсаббих деп эле айтылат да. Юсаббихна деген тоо. Дауд пайгамбар чогу бардыгы тасбih айтат деп атат. Эмне болду? Тасбih айтат бил ашии вал ишрaq, кечинде дагы, күн чыкканда дагы. Ибн Мас'уд радıyallahu anhudan риваят: "Иннал джабал ла юнади джабал би исмихи я фулан. هل مر بك اليوم أحد ذكر الله تعالى فإذا قال نعم استبشر." الله أكبر. رواه ابن أبي شيبة وأحمد وبيحقي. إمام أحمد ابن أبي شيبة Байхақи рахимахумулла ушулардын бардыгы риваят келтирген. Ибн Масуд разияллаху анхудан тоону чакырат экен. Не дейт экен? Атын менен, паланча дейт экен. Тоолорда бири-бирин тааный турган аттары бар экен. Айтат экен, бүгүн хал марра бикал йом ахад закараллаху таала, сени бир Алла тааланы эстеп өткөн бир адам өттүбү сенен дейт экен. Алланы зикир кылган сенин үстүңөн бирөө өтүп кеттиби? Өттүбү нар жак бер жака бир. Эгерде өткөн болсо, наам деп жооп берсе айтып кеткен, куш кабарлуу болгон дейт экен да. Кайсы тоонун үстүнөн бир адам Алланы зикир кылып өтсө, ал бактылуу тоо экен. Башка тоолорго караганда сыймыктанат экен. Менин үстүмдөн Алланы зикир кылып өттү. Менин үстүмдөн зикир кылган киши өттү деп. Экинчи риваятта болмос.
Muhammad ibn al-Munkadir айтат: "Балагани аннал джабалайн ида асбаха". Мага ушундай хадис жеткен, эки тоо, бири-бирде жакын тоолорду да. Качан таң аттырса булар, "Нада ахадухума сахиба юнади би исми". Бири экинчисин чакырат экен, аты менен чакырат экен. "Я фулан" деп. "Хал марра бика закираллах?" Ай, сен Алла Тааланы зикир кылган бир киши өттүбү? Десе фаякулу наам, ооба дейт экен. Фаякулу анда экинчи тоо дуа берет экен биринчи тоого. "Лакад акарраллаху айнак". Алла сени кубантырсын деп дуа берет экен. Кубантырсын деп. "Лекин ма марра би закираллах лиллахи таала ал-яум". Бирок ма марра би закираллах таала. Мен мага дейт экен, ага дуа берип, бүгүн Алланы зикир кылган киши мен үстүнөн өткөн жок дейт экен. Мен сизге бир окуя айтып берейин. 2013 жылы анда муфтий Рахматулла ажы Егенбердиев Рахматулла муфти эле. Муфти Амстардамдын үйүнө булар Куран окуганга тияк ошо бардык казылар топтоп. Анан Мадина Мунавварадан бир аалым келип калган эле, Шейх Сами деген. 2013 жылы биз анан кийин Кадамжайдан муфти Амстардамдын немесинен ошол жерге бардык, отурдук үйүндө кичине Куран окуп тияк бияк дуа кылгандан кийин биз чыктык. Мен шопур, шейх жанымда отурат, аалым. Анда как раз Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чегарадагы жолдор кичине проблема болуп атты эле. Жаңы жол салынып аткан болчу да. Анан ошо жаңы жол салынып атканда коктулардан оң жак, сол жак жолдор көп болчу. Анан кийин биз бир кишиге сурадык, каяка десем бул жака деди. Бундайын айтып барып дагы бирөөгө жолугуп, биз кетишибиз керек эле, Кызыл Кыя, Ош кайсы тарапта десем, бул жака деди. Кетип атабыз болду, экөөбүз сөзгө алаксып кеткен экенбиз, кетип атып эле оң жака, сол жака тоого кетип атабыз. Болду, айтышкан да тоодон ашасыңар деген да. Тоодон ачып бияк оң жак кетип эле уже вообще эле бийигине чыгып кеттик да. Боя Өзбекстаны деле, нары Кадамжайы деле бардык эле көрүнүп калды. Тоо көтөрүлүп кеттик. Мен айттым шейхке, шейхтер актана дедим, мен биз адаштык го дедим, чөтө мындай десем. Мен көрөбүз деп кой, анын чукпана, субханалла субхан. Бир мол ушундай жолго келдик. Эки жагы тең мындай жар экен да. Нары барсак ошо жол жок уже. Бизге туура эмес жол айтып коюптур да. Анан тиги зикирди күчөйтө баштады. Сен бул коркунучтуу жер экен да. Аркага буруп, кайра бурулуу проблема. Биз тупикке барып калыппыз. Бул жагы жар. Субханалла, алхамдулилла, жүрөктөн ла иляха иллаллах чыга баштады. Бардыгын эле айтып. Эм анан. Анан ошол жерде мына сөздү айтты эле да мага. Ушул жерде сөздү айтты эле. Бул биз деди. Бул жактан ката кетирген жокпуз деди. Мен көңүлүм көтөрүп атат. Не деди? Ушул жерге Алла Таала бизге жазган экен, ушу тоонун үстүнө чыгып зикир кыласыңар, бул тоо сыймыктансын депчи. Башка тоолорго караганда сыймыктансын деп. Себеп дегенде кайсы тоонун үстүндө зикир кылып өтө турган болсо, башка тоолорго сыймыктана деген. Бул мынандай деп. Мына хадисте келип атпайбы? Ошон үчүн жөн эле алып келген жок. Биз ушул жерде субханалла деп айттырыш үчүн алып келди. Алхамдулиллахны айттырыш үчүн алып келди. Аллаху акбарды айттырыш үчүн алып келди. Деп анан, машалла. Ушул кыямат күнү жазылат, кыямат күнү ушу жер күбөлүк өтөт деди. Ушу жер кайсы жерге барсаңыз, каерде зикир кылсаңыз, ошол турган жериңиз, ошол тооңуз, жайлооңуз, аска зооңуз бардыгы зикир ошого күбөлүк өтөт экен да. Анан кийин Кур'ан-ы Каримде "Ида зулзилатил арду зилзалаха ва ахрajаtil ardu atqalaha wa qala al-insanu ma laha". Ушул анан кийин аятты окуп берди бул. Ушул жердеги эртеге жер кыямат күнү Алла субханаху ва таала жер титиреткенде, бул жер болсо өзү күбөлүк берет, чыгарат бардыгынчы. Барды ичиндегини чыгарып, андан кийин кабар берет. Күн жер не алган? Кабар берет. Айтат да. Мынакей мен үстүмдө зикир кылынганбы же зына кылынганбы? Ошол жерден айтып берет. Мен үстүмдө алхамдулилlah ошо бирөөгө курсагын тойгозгон тамак берилгенби же болбосо арак ичилгенби? Кайсы жерде болсо ошол жер айтат экендер. Ида зулзилатил ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Yawma idin kıyamet günü tuhaddisu süyleyt. Жер өзүнүн кабарларын сүйлөп берет. Мен үстүмдө мынанын канын төккөн. Мен үстүмдө мынал жерде уурлук кылынган. Мен үстүмдө мынал жерде зына кылынган. Мынал жерде арак ичилген.
мынал жерде сажда кылынган, мынал жерде зикир кылынган, мынал жерде садака таркатылган. Жер айтып берет экен. Жер ичиндегисин чыгарганда адам айтат экен, адам баласы. Бул эмне деген таң калат экен да. Ахраджал арду асқалаха ва қалал инсану ма лаха. Инсан айтат экен, эмне бала болду дейт экен. Эмне бала болуп кетти депчи. Ошондон токтоп тур, бала эми башталат. Яума изин тухаддису ахбараха. Анан жер анан айтып берет экен, мынандай деп. Жөнөкөй эмес. Яума изин тухаддису ахбараха. Алла субхана ва таала баарыбызды жакшы амалдар кылганга тоофик берсин, таксырлар. Себеп дегенде Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жалпы жарыя берген. Фаман яъмал мисқала дарратин хайран яра, ва ман яъмал мисқала дарратин шарран яра. Кыпындай жакшылык кылса алдагы көрөт собобун, кыпындай жамандык кылса күнөөсүн дагы көрөт. Эки жагын тең. Ошо Шейх Сами аты Сами. Ошол жерге бир тоого алып барып келдик да. Анан айттым, мен кыжарат болгон Кыргызстан ушундай тоо. Сизди сагынган экен деп койдум мен дагы. Кыргызстан 100-нөн 94% тоо биздики. Десе Алла, бир аябай шайыр киши болчу, машалла, жакшы. Кайтып келгенбиз. Кеттик. Кур'ан-ы Каримде ва инна минха лама яшаққақу фаяхруджу минху алма ва инна минха лама яхбиту мин хашиятилла. Бул тоолорда, таштар кулайт го. Бул Алладан корккондон кулайт, таксы. Сиз ойлоп атасыз, жөн эле кулап атат окшойт депчи. Же болбосо сиз ойлоп атасыз, мен бир атты мен ошон үчүн кулап кетти деп. Жок, Алла Кур'анда айтып атат. Ва инна минха лама яхбиту мин хашиятилла. Кейбір таштар Алладан корккондон кулап түшө берет. Кейбирлери жарылат. Таш болбосо кандай? Таш жамадат тапа твердое вещество да, туура? Жансыз катуу нерсе го. Бирок бүгүнкү күнү келип айтып атышат да, ташта дагы жашоо бар экен деп атат. Бул канча кылым кандай болбосун, жылуусу, өзгөрүүсү, чоңоюусу бардыгы азыр окумуштар карап алып келип атат бунгачы. Жөн эле дарактарда эле эмес, өсүмдүктөрдө эле эмес, чөп-чарларда эле эмес, даже мына ташка окшогон жашоосу бар экен депчи. Буну айтып койгон Кур'анда мурда эле бар жашоо буларда. Көзүңө көрүнмөгөн кандай бол. Ушулардын бардыгы Алланы тааныйт, Алладан коркот, Аллага тасбih айтат. Аллага тасбih айтат. Имам Ахмад, Аллаху акбар, риваятта келтирет да. Абдулла ибн Амр разияллаху анхумадан келтирген ошо хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Нухан алейхи салам ламма хадаратил вафат да'a ибнайхи." Нух пайгамбар дүйнө менен коштошоюн деп калганда эки баласын чакырган экен. Келгиле деп. Фaqala inni qassun alaykum al-wasiyya. Мен силерге бир осият айтып коеюн, эки баласын айтып атат. Амурукума би иснатайн ва анхакума би иснатайн. Эки нерсеге буйрук беремин, эки нерседен тыюу саламын деди. Нух алейхиссалам. Анхакума ани ширк билла вал кибр. Силерди эки оңор угуп алгыла. Эки нерседен тыюу салып атканын биринчиси Алла Таалага ширк келтирүүдөн. Аллага ширк келтирбегиле. Ал жалгыз деп билгиле, бар деп билгиле, шериги жок деп билгиле, жаралганга окшош эмес деп билгиле, кудурети чексиз деп билгиле, сыйынганга жалгыз лайыктуу деп билгиле. Жаралган, бир экинчиси текеберлик. Ушу эки нерседен тыян деди. Ширк келтирүүдөн жана текеберликтен. Ушу эки нерседен. Ва амурукума билла илаха иллаллах. Эконго баягы эки нерсеге буйрук берем дегеним, биринчи ла илаха иллаллахга буйрук берем. Фа инна самават вал ард ва ма фихима ла вудиат фи каффатил мизан ва вудиат ла илаха иллаллах фи каффатил ухра канат аржах. Эгерде бул жети жер жети асман жана ичиндеги бар нерсенин бардыгын таразанын бир ташына коюп, ла илаха иллаллахны бир ташына кое турган болсоңуз, бунун бардыгын басып коет деди. Бул айтып атат кимге? Баласына айтып атат бул. Баласына айтып атат. Ва амурукума экинчиси би субханаллахи ва бихамдихи
فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. Subhanallah ve bihamdihi'ye buyruk berip atat, aytat, uşu bardık nersenin tasbihi eken. Jana uşu menen rızkı beriledi eken. Uşu menen asmanга, жерге, түнгө, күнгө, айвандарга, чөп жар бардыгыны Алла Subhanahu taala uşu menen. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Gıvır etken candık çok, anın rızkısı Allah'ın cevapkerçiliğinde bolup algan. Gıvır, uşu kumurskанын дагы, чимелинин дагы, чиркейдин дагы, жыландын дагы, балыктын дагы бардыгынын рызкысы Allah'ın жоопкерчилигинде. Ошолорго рызкы берилет кайсы менен? Subhanallah ve bihamdihi. Uşu менен рызкы берилет дейт. Uşu менен рызкы берилет дейт. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytқан калиматан хафифатан алал лисан. Эки сөз бар. Tilge аябай жеңил. Сақилатан фил мизан, таразада өтө оор. Хабибатан илар рахман, мейримді Алла Таалага өтө сүйкүмдүү. Алар кайсы? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Ушул эки сөздү пайгамбарыбыз айтып атат. Калиматан, ушу эки сөз. Хафифатан алал лисан, тилге жеңил, эч кандай кыйналбай эле айтасыз. Айтыңызчы? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Кыйналган жокпуз. Оор келген жок бизге. Жеңил эле экен тилге. Сакилатан фил мизан, бирок билип коюңуз, эртеге сиздин таразаңызда эң салмактуу ушул. Өтө оор, баса турган ушул. Ва хабибатан илар рахман, мейримдүү Алла Таалага сүйкүмдүү. Бул жакшы сөздөр экен да, Аллага жага турган сөз. Мааниси кандай? Ким ушу эки сөздү айтып жүрсө, Алланы сүйүп калат экен. Алланы жакшы көрүп калат экен. 100 жол айтсаңыз, Аллах акбар, ошого жараша жакшы көрөт. 1000 жол айтсаңыз, ошого жараша. Миллион жол айтсаңыз, ошого жараша. Канча көп айтсаңыз, ошого жараша. Албетте, акылдуу адам бул аалам жөндөн жөн эле, өзүнөн өзү эле, капысынан эле, эч ким байкабай эле жаралып калган нерсе эмес да бул. Же бул түш эмес бирөөнүн туугандар. Biz мына жок элек туура, биз мойнубузга алабыз. 100 жыл мурда жок элек. 100 жыл мурда жок элек, биз жок элек. Азыр алхамдулилlah зикирибиз бар. Алла айтып атат, силердин зикириңер жок эле дейт. Азыр зикирибиз бар кандай? Эшмат деген барбы? Паланчай, тааныйбыз аны. Паланчай, азыр биздин зикирибиз бар. То есть атыбыз бар да. Азыр атыбыз бар. Бар бири-бириз менен таанышканда атыбыз бар. Паланча, бул түкүнчө деп. Улутубуздун аты бар, уруубуздун аты бар, жерибиздин аты бар, өзүбүздүн атыбыз бар, атабыздын аты бар, чоң атабыздын аты бар, мисалы. Баранча аты бар, азыр зикир. Алла Таала айтат: "Хал ата алал инсан хинун минад-дахр лам якун шай'ан мазкура." Инсанга заман, убакыттардан бир ушундай эле убакыт өткөн, инсан эске алына турган нерсе эмес, аты жок эле дейт. Эч ким билбейт эле муну. Бунун өзүнүн аты жок эле, улуту жок эле, уруусу жок эле. Өзү жок болгондон кийин каяктан улуту, каяктан уруусу яйнан. Туура, өзү жок болуп атса буну. Бу дүйнөдө сен совсем жок элең го. Алла Subhanahu ва Таала буну бизге ушинтип эстетип берип атат, туугандар. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem нерселердин таспидерин угат эле. Биз укпайбыз го? Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem угат эле. Руханият күчтүү болгондон кийин угат да. Руханият күчтүү болгондон угат. Жана ушу нерселер пайгамбарыбызга салам бергенин да угат эле. Ана пайгамбарыбыз Тирмизи шарифте жана Муснад Ахмадта келет. Абу Зар разияллаху анху риваят, пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Инни ара ма ла тарауна." Силер көрбөгөнүңөрдү мен көрүп турам дейт. Көрбөгөнүңөрдү көрүп турам дейт. "Ва асмау ма ла тасмаун." Жана силер укпаганыңарды угуп турам дейт. Намазда Алла Subhanahu ва Таала айткан: "Ускуну фис-сола." Намаздын аркасында пайгамбарыбыз намаз окуп атса Фатихан, аркадактан бирөө кайталай берет эле да. Жосылды өдө болор. Пайгамбарыбыз намаз окуп түгөндөн кийин айтты: "Мен менен ким талашып атат? Кайра Кур'ан окуган. Мен окуган жетиштүү го силерге мен ара." Имам окуп атат, всё, арка жактан эмне кыласың? Айтты Муатта имам Маликте риваят: "Ускуну фис-сола." Намазда тынч тургула, унчукпай. Кур'ан окуп унчукпай. Анан айтты: "Мен силерди көрүп турам" деди да. Алдымда көрүп тургандай артымды көрүп турам деди.
Кээ бирлер ушундай айтат, пайгамбарыбыздын арт жагында эми көз болгон. Кажети жок көргөнгө көздүн. Жөнүнө мужиза пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдын кандай көрсө, артын ошондой көрөт эле. Бул пайгамбарыбыздын мужизасы. Алдын кандай көрсө, артын кудум ошондой көрөт эле. Алла Таала ушундай мужиза берген эле да. Ошо айтып атат пайгамбарыбыз. Мен силер көрбөгөнү көргөн бул. Бир. Экинчиси, силер көрбөй эле турсаң, кабырда эмне болуп атат, тиякта кандай болуп атат. Мурда кандай болгон, тиягы кандай болгон. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көздүн ушунчалык күчүн берген, адам баласына андай күчү жок да. Көрө албайт. Пайгамбарыбызга чыгыштан батышка чейин алаканда көрсөтүп койду Алла Таала мондай. Бул эле эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бейишти көрсөтүп койду. Дозокту көрсөтүп койду. Даже бу дүйнөдө Мирачка чыкпай эле пайгамбарыбыз өзүнүн мечитинде алдыга намаз окуп алдыга басып кетет. Кайра аркага. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, сиз намаз окуп алдыга бастыңыз го, эмне болуп кетти?" Десе, бейишти моя жүзүмдөрдүн бир шиңгилине мындай пасты багып алайын дедим. Аллаху акбар. Бир жерде кабырда пайгамбар саллаллаху алейхи аты үркүп, башка эч ким укпайт. Эмне болду, эмне болду? Бул жерде азапталып аткан экен эко. Бирөө чагымчылыктан, бирөөсү зарадан сактанбагандыктан. Бир ушундай суу чыбыкты сындырып туруп сайып койду, ушу кургаганга чейин тасбih айтат, ушунун пайдасы тип азабы жеңилдесин деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва асмау ма ла тасмаун", силер укпаганды мен укам деди. Укпаганыңарды мен укам деди. Андан кийин карап туруңуз бул. Жердин ушу 450 дагы бош жери жок дейт. Алла Таалага сажда кылбаган периштесиз. Ушунчалык экен да, ушунчалык экен. Баардыгы сажда кылып турат. Валла Аллага касам айтайын дейт. Лау та'аламуна ма алам, мен билгендеге силер билгениңердечи, ла захиктум қалила, азыраак күлүп калмаксыңар да. Мындай маткырганыңарды токтотуп дейт. Ва ла бакайтум касира, көп ыйламаксыңар. Ва ла ма талаззазтум бин ниса алал фуруш. Силер төшөктөрүңөргө аялдарга менен рахаттанга таштап коймоксуңар дейт. ولا خرجت من السعادات سعادات تجارونا إلى الله تعالى. Силер ушундай кең майданга чыгып кетип, Алла Тааладан пана тилеп, "Я Алла" деп, ахирет көзүңөр көрүнүп калды, ушундай болуп калма дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асмандын тасбихин угат эле дейт. Асман тасбих кылат го, субханалла. Тасбих мындай да, тасбих дегени субханалла деген сөз. Некен? Субханалла деген усаббиху субханалла, мен Алланы бардык айыптан, бардык кемчилдиктен, жетишпестиктен арулайым деген сөз. Ару зат, субханалла кандай экен? Ару зат. Бардык айыптан таптаза. Бардык кемчилдиктен накайыс, таптаза. Бардык кемчилдиктен, бардык жетишпестиктерден таптаза. Ошону иншалла карап субханалла деп атат. Асмандын субханалла дегенин пайгамбар угат экен. Нерселерин тасбихлерин угат эле. Кээ бирде субханалла айтат: "Ва кана асхабуху радийаллаху анхум иза кану индаху ясмауна тасбиха таам ва шараб ва залика би баракатихи саллаллаху алейхи вассалам." Эми угуп алыңыз. Кээ бир сахабалар даже пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында болгон кездеринде тамактар, суусундуктар, ошолордун тасбихлерин да угуп калчу эле дейт. Пайгамбарыбыздын эмес, сахабалар угуп калчу эле нандын тасбихин, buğdaydın, kurmanın tasbihsin, susunduktun tasbihsin. Su tasbih aytып atkanın, Peygamber cennet turup kalganda payqap kal, uğup kalışı dedi. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukhari şerifte gelet. İbn Mas'ud radıyallahu anh rivayet. İbn Mas'ud radıyallahu anh aytat mınday deydi. Kunna ashaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem na'uddul ayat baraka. Biz Allah Teala'nın ayatların, belgilerin biz bereketi esepteydik. Ve antum ta'uddunahu tahvifan. Sizler onu korku katarı esepteysiniz. Baynama nahnu bir okuyan ayet berip atat. Abdullah ibn Mas'ud razıyallahu anhu alğaçkı İslam'ını kabul algan Peygamberimizin mıktı memin degen mufti, qarı, alim sahabalardan. Bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birge oturduk deydi. Bayna nahnu ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem leyse ma'ana ma. Bizde su yok öyle deydi. Faqala lana Peygamberimiz oşanda bizge aytdı. Utlubu man ma'ahu fadla ma'in. Qaragılaçı. Kimde biraz aşça su var eken qaragılaçı dedi. Fa utiya bi ma'in, biraz su alıp geldi.
Фавадааһу фи инаин, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам bir idişке koygular dedi. İdişke koydu. Summa vada'a yadahu sallallahu aleyhi ve sellem fihi, кейін пайғамбарымыз қолын ошоға салды дағы. Фажа'алал ма яхруж байна асабиа. Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem'in манжаларынан су атырылып шыға баштады. Атырылып шыға баштады. Фақала пайғамбарымыз айтты: "Хайя алат тахурул мубарак." Берекелі таза суға келгеле dedi. Вал барака миналлахи таала. Алла Тааладан бұл береке dedi. Фашарибна минху, Абдулла ибн Масуд айтады, біз ушу судан ішкенбіз дейді. Пайғамбарымыздың манжаларынан шығып отқан судан ішкенбіз дейді. Қал ибн Масуд разияллаху анху, кунна насмау саутал ма, суның үнін, тасписін уғып тұрдық дейді ошонда. Ішіп отқанымызда. Пайғамбар саллаллаху алейхи яшраб, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам су ішіп отты деле, ошо су тәсбih айтып отты дейді. Не қылып отты дейді? Тәсбih айтып отты. Асмандың, жердің, о тамақтардың тәсбихлерін. Аллаху акбар. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтады, бұл Бухари шарифте айтады. Келіп отыр. Қала ибн Масуд, бұл Казафи Дуррул Мансурда дағы, башқаларда да келеді дейді. Ибн Масуд айтады: "Кунна насмау саутал ма ва тасбихаху ва хуа яшраб." Пайғамбарымыз ішіп отты. Біз суының үнін, мақұл, суының тәсбихін ұғып тұрдық дейді. Бұл мындай екен да туғандар. Алла Таала бенделерінен кімге қаласа нәрселердің тәсбихлерін ұғызып қойды екен да. Кейбір машалла аулия салихиндер болған, бақтар өздері көп зикір қылғандар да. Бақтардың тәсбихлерін. Бұлар зикір қылса, бақтағы зикір қылады. Бақтағы дуа қылады. Алла. Еми бұл дегені не болып отыр теме? Бұл жаратқан Алла субхана ва тааланы танығандығы, Алла Тааланың жалғыздығына куәлік бергендігі, тәсбих, тахмид айтқандары, қандай алар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям рисалатына куәлік бергендері. Таш, ал-хаджар, аш-шаджар, ал-мадар, шахида би рисалати саллаллаху алейхи ва саллям. Таштар, дарақтар, кесек, бұлар пайғамбарымыздың пайғамбар екеніне куәлік береді. Оқия Тирмизи шарифте келеді. Hazret Ali razıyallahu anh'dan rivayet var. Kuntu ma'an nabi sallallahu aleyhi ve sellem bi Mekka. Hazret Ali razıyallahu anh aytadi, bir jolu men Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gelem deydi de. Bir gelem. Fa kharajna fi ba'd nawahiha. Mekke'nin bir jolu chetlerine çıkıp kaldık hele. Fama istakbalahu sallallahu aleyhi ve sellem cebel ve la şecer illa ve huve yaqul: "Assalamu aleyke ya Resulullah." Qaysı toğunun janından ötөбүз, qaysı darақтың жанынан өтөбүз, бардығына пайғамбарымызға салам береді. Ассаламу алейка я Расулаллах. То салам беріп отады пайғамбарымызға. Дарақ салам беріп отады пайғамбарымызға. Ассаламу алейка я Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам. Аллахның елшісі, сізге Алла Таала несі ол? Саламы болсын, саламы болсын деп. Айша енемізден де риуаят ушундай келеді. Бұл енеміз де ушул жерде айтқан, qayсы таштан, qayсы дарақтан, бұл жерде хаджардағы бар екен, qayсы таштан, qayсы дарақтан өтсе салам береді деп. Равахул Хаким би иснадин джайид. Имам Хаким рахматулла алейх риуаят келтіреді Ибн Умар разияллаху анхумадан, айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламмен біргелек дейді бір деді. Kunna ma'an nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi safarda elek. Fa aqbal a'rabi. Bir çöldük Araptardı, çölde yaşagan oşolor Araptardı Arabi, Beduinler de. Oşolor geldi deydi, biri geldi deydi. Falamma dana minhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa жақындағанда, qala sallallahu aleyhi ve sellem ayna turid? Қайда баратасың dedi. Safarda жолығып қалды. Qala ila ahli, al aytты. Үй бүлеме кететам dedi. Bala çakama кететам dedi. Faqala lahu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytты. Ve hallaka ila hayr? Ay, sana bir жақсылық керек емес mi dedi. Qala Arabi, ve ma huwa? Qaysı жақсылық dedi. Peygamberimiz aytты. Teşhad, güvölük bersen, la ilahe illallah ve anna Muhammadan abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammadur Resulullah'a güvölük bersen dedi. Faqala Arabi aytdı. Hallaka min şahid ala ma taqul? Айтып отқан нәрсеңізге güvöңүз барбы өзі dedi. Güvöңүз барбы dedi. Peygamberimiz aytты. Hadi şajara, mına daрақ dedi. Güvөнү kimdi kıldı? Mına kişi емес. Mına daрақ güvö. Hadi şajara. Şu daрақ mağa güvölük berет dedi hazır. Güvölük berет. Ve hiye ala şati'l vadi. Bu mınдай qoqtunun chetinde turgan eken.
Fa aqbalat shajaratu takhudul ard khaddan, дарақ түйінен тамыры менен жұлынып шығып, тамыры менен пайғамбарымыздың алдына басып келген да. Пайғамбарымыздың алдына басып келіп, 3 жолы күбөлүк берген. Не деп күбөлүк берген? Ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммад расулуллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах. 3 жолы күбөлүк берген. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллахға күбөлүк беремин деп, мынаки андан кейін сумма ражаат иля бабнатиха, кейін өзі қайерден суырылып тамырымен келсе, ошол жерге барып тұрған да. Аллаху акбар. Кейін бұл чөлдік араб қайтты қауымына. Айтты пайғамбарымызға: "Я Расулаллах, егерде мені қауымым иаттабиуни, мен ерчисе, атика бихим, аларды мен сізге алдыңызға алып келем мұсылман қылып. Ва илля ражату илейк ва кунту маак. Егерде қауым келбей қойса, мен өзім қайтып келем да сіз менен бірге болам" деді да. Эми ушул Меккеде болгон окуя. Меккеде, Мекке шаарында Масжиду Шажара деген мечит бар. Ошо мечиттин аты Дарак. Мечиттин аты эмне экен? Ошол Дарак күбөлүк берген жерге мечит салып калган. Азыркы мына айтып атканча, биз мына умрага барганыбызда автобустун ичинде кетип атып, мындай үстүртөн айта кеттик, токтоп түшүп барган жокпуз. Как раз айтып, мына бул жерде Жаннатул Муалла бар. Ага чейин мына жерден мечит бар. Мечит сол жагында, Жаннатул Муалла оң жагында, бул жагында турат. Ошо Масжиду Шажара деп коет. Ошо Дарак, ошо мечити, кудум ошол жерде бая Дарак пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбар экенин күбөлүк берген Дарак ошол. Ошол жерге мал кеткен, ошол жерге азыр мечит коюп, ошого алхамдулилlah тарихи неме кылып менен мечиттин атын Дарак мечити деп коюп коюшкан да Меккеде. Ошо кылым каратып, алхамдулилlah 14 кылымдан бери жактан. Даже андан да көбүрөөк. Айвандар сүйлөгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Расулулла депчи. Пайгамбарыбыздын пайгамбар экенине күбөлүк берип, айвандар сүйлөгөн. Бир Карышкырдын окуясын айтып берейин. 4 сахабадан айтылат ушул окуя. Абу Хурайрадан, Анастан, Ибн Умардан, Абу Саид Худри радиаллаху анхумадан. Хафиз Кусталани рахматуллахи бардыгын алып келет ушундар. Жана бул Абу Саид Худри радиаллаху анху риваят келтиргени Имам Ахмад би иснадин жайид сахи санаты менен алып келген. Ошол жерде окуя мындай болот. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтып атат. Мындай дейт. Карышкыр бир жолу бир койго кол салып, оозуна кармап алгандан кийин, койчусу билбем жыгач менен бир чаап кайра алып алганбы, эмне бала кылган? Кыскасы успет этип калган да. Барып баягы койду алып калган. Койду алып калып туруп, оозунан тартып алганда, бул болсо куйругуна отуруп калат дагы. Куйругуна отуруп, анан кийин карышкыр койчуга сүйлөйт. Ала таттакилла танзи'у минни ризкан сaqahullahu ilayya. Сен Кудайдан коркпойсуңбу дейт, Алла мага берген рызкын тартып алдың менен дейт. Адамдын сөзүндө сүйлөйт. Мына риваятта ошончо мен сиздерге баштан айтып атам. Абу Хурайрадан, Анастан, Ибн Умар, Абу Саид Худриден, Имам Ахмад буну сахих хадис менен алып келгени, бул пайгамбарыбыздын кандай мужизасы экен. Угуп алыңыз. Аддазиб ала шати фа ахадаха фа талабаху ра'i фантаза'аха минху фа aq'азиб ала дамбихи алсаqa алиятаху ала ал-ард. Мына ушул жерде айтып атканым ушул. Демек баягы карышкыр кол салып алган эле, анан тартып алды, бул оозунан чыгарып алды. Ошол жерде анан куйругуна бул отуруп калды дагы, ана ушул жердеги койчуга карышкырдын айткан сөзү. Не деп айтып атат? Ала таттакилла. Сен Кудайдан коркпойсуңбу деди да. Эмне коркуш керек экен? Танзи'у минни ризкан. Менен рызкымды тартып алдың деп атат. Сaqahullahu ilayya. Алла мага берген рызкын тартып алдың. Факала араби, бая чөлдүк. Бул таң калды да, я ажабан. Зип муq'in ала дамби юкаллимуни би каламин инс. Бу карышкыр куйругуна отуруп алып, адамдар сүйлөгөндөй сүйлөп атабы? Таң калышты го деди да булчу. Таң калышты го деди. Я ажабан. Ой, бу таң калышты деп. Факала зип, бул карышкыр айтты мындай деди. Ала ухбирик би ажаба мин залик. Bundan da taң калышты айтып берейинби деди да. Taң калышты сен таң кала элексиң пока деп атат.
Sen taң кала элексиң, бул чепуха дедим да. Bundan dağı taң kalıştığını ayıp vereyim mi dedi. Ala uhbiruk mesela kavar vereyim mi? Bi a'jaba min dalik. Bundan dağı taң kalıştısın dedi. Anan o bul da уже ne болып kaldı уже? Taң kalmayla kaldı. Ve ma a'jab. Bundan dağı taң kalıştısın ne dedi? Faqala zib Muhammed bi Yasrib. Sallallahu aleyhi ve sellem. Madina'ya Munavvara'nın murunqu аты Yasrib bolчу. Muhammed деген Yasrib'tige geldi dedi. Madina'ya Munavvara. Yuhbirun nas bi anba'i ma qad sabaq. Adamlarga gayıptın kavarların berip atat murunqu dedi de. Budan da taң kalıştı dedi. Qala Abu Said Hudri razıyallahu anh bu sahaba aytat. Fa aqbala ra'i. Baya koyçu var go. Уже koyu qaytargan toxtatып ele koyunu aydap geldi deydi uşaçı. Koyunu aydap gelip Medinaga girdi deydi. Ana bir çekeye Medina taştadı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip durup, Peygamber'e gelip kim dep suraştırsa gerek de. Mına degenden keyin, manga anal atım nele? Karışkır kavar berdi dep aytıp kelет de. Ушундай деп siz boyunca aytты degende Peygamber fanudiya bis salah jami'a. Al wagtda azan менен чакырылбайт эле. Azan кийин болгондо Peygamber as-salatu jami'a deytile. Adamды топтош керек болсо, uşu менен чакырат эле. As-salatu jami'a deytile. Bardык sahabalar топтолуп kaldı. Summa kharaja Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyin Peygamberimiz çıkıp durup, anan keyin kavarın berdi. Oşa kavarın berdi dağı именно ошону айтты. Bir rivayetlarda gelet, sen özüң ayt ber, özüң tiliң менен депчи. Кандай болду, не болду дегенден анан айтат. Мен ушундай кой кайтарып жүрдүм эле. Анан кийин карап, на жак бечат карагы чакты болуп эле бир каршыга ала качкандан барып чаап алып калдым. Анан аягына чейин айтып берет да мына. Ошол жерден анан Аллаху акбар деп, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи исламды кабыл алып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул жерде эмнени айтып атабыз туугандар? Пайгамбарыбызды карышкырлар тааныган. Бүгүн тилекке каршы эң өкүнүчтүүсү мусулман өзүнүн пайгамбарын тааныбай калган. Кандай өкүнүчтүү? Таштар таанып атса, дарактар таанып атса, күбөлүк берип атса, суулар тасбih айтып атса жанында. Тоолор салам айтып атса пайгамбарыбызга. Өкүнүчтүү да, Пайгамбарыбыздын атасынын аты ким, өзүнүн аты ким, качан туулган, эмне болгон, эмне үчүн келген, кандай иши, Аллах. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, окуйлу карайлы. Кээ бир жерде Имам Бухари риваятында ва фи риваятин лил Бухари фи тарихихи, тарыхындагы жана Ибн Нуаймдыкында ал жерде айтат экен, фaqala zi ошо карышкыр айтып турда, а'жабу мин залик Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям байна хадихи нахлат ва нахлатул Мадина yad'u ila Аллахи таала. Ал жерде биринчисинде мындай деген экен. Ясрибке Мухаммад келди деген экен. Кайыптын кабарларын берет депчи. Мынасында болсо ошол Ясрибте курма дарак бактары бар. Ал жерде Мухаммад Алла таалага дават кылып атат деген экен. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бу карышкырдын сөзү да. Karışkırdın sözü o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mihrab, bunu minbarda koyabız. Uşunday minbarında eski cıgaç var ele. Oşoğa tayanıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutba aytat ele. Gündördün birinde bir kişi gelip aytıp kaldı. Ya Resulullah, men size jakşı bir minbar jasap berбейинби mi dedi. Meyli dedi. Al jasadı. Alıp gelip almaştırayın degende bayağı murda eski minbar iyladi da. Meçitin içinde bar sahabalar görgөн bunu. Kadimkidey tö iylagандай, ошол iylap, Peygamberimiz anan gelip kuçaktap, özünü jakındaganda anan unчукпай калган. Keyin aytты, bunu hem almaştırış gerek de barırчı. Almaştırış da жаңылап берип атпайбы. Ana bunu aytты, жакшынакай алып барып жерде казып, анан көмүп коюп ала dedi de. Көмүп коюп ала dedi. Бул мутаватир, хабар мутаватир. Gelip kalgan bardığında var bu hadis, bardığında gelet, Bukhari'de gelet, Müslim'de gelet, İbn Huzayma'da, İbn Hibban'da gelet, Tirmizi'de gelet, İbn Majah'da gelet, Ahmad'da gelet, bardığında gelet. Bunca Kadı Iyad rahmetullahi aleyh bul jönde aytkan, bul ошол жыгаштын ошо ыйлаганы, бул хабар бихи мутаватир жагы ушунчалык көп хадистер сахабалардан айтылган да. Бир эле сахаба окуган эмес, эки эле сахаба эмес. Ондогон, жүздөгөн сахабалар кийинки муунга жеткизип келген хадистер. Тугандар, мынакей таштар бардыгы эми пайгамбарыбыз Алла тааланы жаратуучу экенин таанып атса, дөңгөчтөр бардыгы таанып атса, пайгамбарыбыздын пайгамбар экенине күбөлүк берип атса, биз кезек бизге келди. Биз эмне кылайлы эми мындан ары?
Кай, ошолордон калбайлы. Ошон үчүн иншалла бул Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримди берди, өзүн тааныш үчүн, хадисти берди, пайгамбарыбызды тааныш үчүн. Хадистердин бардыгы Кур'ан-ы Каримдин чечмелөөсү. Пайгамбарыбыз өзү дүйнөгө келген, Кур'ан-ы Каримди чечмелеп бериш үчүн келген. Аллаху самад, Алла Таала мухтаж эмес. Манаке бүгүнкү сабагыбыз ушу эле. Лам ялид ва лам юлад. Жараткан Алла субханаху ва тааланын бала чакасы дагы жок, ата энеси дагы жок Алла Таала. Төрөгөн дагы эмес, төрөлгөн дагы эмес. Лам ялид төрөгөн эмес, ва лам юлад төрөлгөн дагы эмес. Аллаху ахад. Ошон үчүн көп бул зикирлерди айтып жүрөйлү. Бул жерде Алланын затына жана сыфаттарына ар бир сөз өтө ушундай аяттар өзү камтып алгандыктан, ошон үчүн Кур'ан-ы Каримдин 3/1 мазмунун түзөт да болчу. 3/1 мазмунун түзөт.